Саламатсыздар бардактуу көрөрмандар. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Каракөл шаардык маданият үйүнүн директору, актер Өмүрбек Назаралиев. Саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студияга. Жаңы кызмат ордуңуз менен куттуктайбыз. 3-4 ай болуп калды деди кызматка келгениңизге. Анан кызматка келгенден кийинки сезимдер кандай? Жакшы. Сезимдер жакшы. Бул сезимдер дегенде кандай? Бул жоопкерчиликтүү жумуш чынында эле. Маданият баягы маданиятсыз эл болуп кетти дейт го. Ансары маданиятты өнүктүрүү, өстүрүү өтө чоң жоопкерчилик. Ошон үчүн сезимдер ар кандай. Кээде коркуу, кээде сүйүнүү, кээде орто, ар кандай. Айтор эмоциялардын кошулмалары болгон турбайбы? Сизди буга чейин клиптерден, комедиялуу кино тасмалардан дагы көрүп жүрчүбүз. Анан ага чейин, жетекчи болгонго чейин кайсыл жакта эмгектенip жүрдүңүз? Эмне менен алектенип жүргөнүңүз, анан кантип бул орунга келип калдыңыз? Баягы кол жеймин дейт, койрукту бирок Кудай берет буйрукту деп кыргыздын жакшы макалы бар. Ансары бул эмгек жолду эң алгачкы мен окуу жайып бүткөндөн кийин Ысык көл областындагы Каракол шаарында Касымал Жантөшев атындагы музыкалык драма театр бар. Ошол театрдан баштадык, 1 жыл ал жакта эмгектендик. Андан кийин ал жактан бул жакка келип, Бишкекке келип, Арсен Нуралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрда эмгектендик. Актер болуп. Андан тышкары КТР телевидение котормодо үн коштоп жүрдүк. Кимдердин үндөрүн коштодуңуз? Белгилүү. Белгилүү жанагы Кванчты котордум, сериал. Жашоо сүртүмдөр. Жашоо сүртүмдөрүндө Кванчты котордум. Дагы жанагы мүдүрдүн баласы бар эмеспи, ким? Аттарын унутуп калдым, ошону котордум. Султан Сулайманда да аттарын унутуп калдым да. Таңазалуу доо сериалында кимдин? Мына которуп коелум, өзүм көрчү эмесмин да, кызыгычы. Анан эме мультфильмдерди, көп кинолорду котордук. Көбөлө котордук, бирок Айта отурса көп, Айтор көп. Андан тышкары радиолордо дагы эмгектенип жүрдүк. Кайсы радиолор? Кыргыз радиосунда үндөр баягы коштопчу. Көбөлө жакта андан тышкары кинолордо, клиптерде. Бирок демек ошол Коомдук телерадио берүү корпорациясында эмгектенип, андан соң жетекчиликке келген турбайсызбы? Жок, ал жакта эмгектенип жетекчиликке барган жокмун. Негизи мындай болду эми. Башта айтпаймынбы? Кол жеймин дейт, койрукту бирок Кудай берет буйрукту дейт. Ансары бул да тагдыр, Кудайдын маңдайга жазган сыноосунан улам ошол Каракөл шаарына туш болуп калдык. Мындай ачык айтканда погода алмаштырыш керек болуп калды. Мен сол кайнагыштым. Ошол жакка туш келип калдык. Анан кийин мен баягы өзүмдүн кесибим менен иштеш керек болуп калды. Анан доктурга кирдим, маданият үйүнө жумушка кирип ал жерде эмгектенип аттык. Анан бир күндө мага Улан Батыркулов деген бизде агай бар, Зафадил, ошол чалып калды. Балам жакшы иштериң болот, жакшы. Сен директор болосуң. Жок болбойм. Жок, ага чейин негизи жетекчиликтен мындай мактоолорду угуп, негизи чоң эмгектер жазсаң, жетекчиге көрүнсөң, анан сунушташат го. Негизи коллектив менен жакшы, аябай жакшы мамиледе болдум. Биздин коллективде Жанышбек Кочкоров бар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңиргандысы, Апал Аликеева, Айнур эже бар, Шимбайке, билбейм, айтып берсек көп эле инсандар бар. Балким билбейм, жылдызыбыз келишип бардыгына жактым окшойт деп ойлойм. Ошол себептен алар мени көрсөтүштү. Коллектив колдоп кетти. Коллектив колдоп кетти. Анан ошо директор болуп отуруп калдык. Ошол жака кызматка киргенден кийин канча убакыттан кийин директор болдуңуз? Жетекчи болуп? 2 айдан кийин. Чын эле буйруптур, Жакшы. Анан азыркы тапта мындай мисалы жаш деп, сиздин идеяңызга креативдүү жетекчи болот деп коюшту да. Анан сизде дагы аябай чоң жоопкерчилик болуп атса керек. Кандай өзгөрүүлөрдү киргизейин деп атасыз? Өзгөрүүлөрдү киргизкенбиз. Ал жакта атайын иримдерди ачканбыз. Актерлук чеберчилик боюнча. Сиз келгенден кийин? Биз келгенден кийин. Ошолорду ачканбыз. Азыр ошолор менен да аябай кызуу иштешип атабыз.
Андан тышкары Бишкектеги чоң окуу жайлардын бирине 3 баланы сүйлөшкөнбүз окуу жайга. Мындай бюджеттик негизде жана ошондой эле жатакана бекер. Ошол негизде сүйлөшкөнбүз. Эми ошол балдар тарбиялап атабыз. Бирок ошол балдар менен ушундай бир эме менен келишимде ошол жакта окуйсуңар, окуп келип анан Кара Көл шаардык маданият үйүнүгө эмгек кыласыңар депчи. Ошондой келишимде. Азыр ошол балдар даярдап атабыз. Эми кимибиз күчтүү болсо, бизде 20дан ашып 30га чукул бала бар азыр. Жалпы алганда маданият үйүндө же? Жок, Иримде, именно вот ушу эмеде актерлук чеберчилик боюнча. Негизи буга чейин башка да иримдер бар беле же? Сиз келип иримдерди ачтыңыз? Мага чейин башка иримдер, бул бий ирими бар болчу. Айбериде биздин таланттыбыз бар, ошол кыздын бий ирими бар. Мен таксам эметкен, бирок 300дөй кыз бар. 300дөй кызды тарбиялайт бий боюнча. Ал да өтө таланттуу кыз. Андан кийин эле сиз келип актерлук чеберчилик эми алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Алдыда эми Кудайым буйруса жакшы пландар бар. Бизде эмгек сиңирген артисттерге эл артисин алганга бир өзүмдүн бир салымымды кошуп болушунча чуркаганга аракет кылып, жана ошондой эле бизде жаңы өсүп келе жаткан, жаңы кирген бизде балдар бар, таланттуу балдар бар, кыздар бар. Ошолорго да бир өзгөчө бир жолдор көрсөтүп, биз алган билимибизди, илимибизди ошолор менен тең бөлүшүп, бир жакшы жакка бир буралы деген бир жакшы бир ойлор бар. Жана ошондой эле биз азыр биздин мынакей өлкө башчыбыз Садыр Нургажоевдун жакшы бир жарлыгы чыкпадыбы? Маданият кызматкерлеринин эмгек акысы көтөрүлөт деп. Бизде мындан мурун өтө чоң бир маселе бар болчу. Жаш кадрлар тартуу боюнча. Азыр мен ойлоймун, бизде азыр Кудайым буйруса зарплата көтөрүлүп калса, ишенимдүү тартабыздар. Ушул кадр тартуу маселеси мындай жеңил болот. Жеңил чечилет деп. Себеби азыр учурдан пайдаланып да бир мен жаштарга кайрыла кетчү бир сөзүм бар, айта берейин. Урматтуу жаштар, урматтуу жигиттер, урматтуу кыздар, именно вот маданият тармагында окууну бүтүрүп жаткан жана бүтүргөндөр, жумушка кирейин деп аткандар, мен сиздерди Кара Көл шаарына эле эмес, жалпы мында райондон келсеңиздер, районго, шаардан келсеңиздер, ошо шаардан барып 1 жыл, 2 жылбы эмгектенип, маданияттын өсүшүнө, өнүгүшүнө бир салымды кошсоңуздар болот. Себеби ушундай шарттар азыр түзүлүп атат, Кудайым буйруса. Чоң рахмат маегиңизге. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жалал Абад облусуна караштуу Кара Көл шаардык маданият үйүнүнүн директору, актер Өмүрбек Назаралиев болду. Албетте, кол астыңызда баягы кесиптештериңиз чогуу иштеген, эмгектенген агайлар деп калдыңыз, улуу салкар агайлар иштеп атыптыр. Эми буюрса болгон ишеничин баары сизде болуш керек. Үмүтүн актайт деп ишенебиз биз дагы. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Дагы жолу куттуктайбыз. Маегиңизге чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин берүүбүз соңуна келип жетти. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.